Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз ушул Манас эпосу боюнча сөзүбүздү улантабыз. Бүгүн биз ушул Манас темасындагы Манаска байланышкан жер суулар боюнча топонимдер, гидронимдер боюнча сүйлөшөлү деп чечтик. Айта турган болсок, бүгүнкү күндө дүйнөнүн бардык жеринде ушул Манаска байланышкан Манас атанын атын алып жүргөн жерлер, суулар, бийик тоолор бар да. Булардын бизде окумуштуулар негизинен Манасты бул мифтик каарман катары же болбосо ойдон чыгарылган каарман катары белгилеп келишкен да. Ошол эле мезгилде биз кыргыздар сүйлөгөндө дайыма Манас атабыздын арбагы колдосун, Манас атабыз жар болсун деген эпитеттерди дайыма колдонуп келебиз да. Анан эгерде жомок болсо, биз жомокту эмне үчүн атабыз дейбиз деген суроо туулат да. Анан жер шарындагы көптөгөн жерлерде ошо Манас атын алып жүргөн чокулар, эң бийик чокулар. Алсак мына Непалда Манас улуу деген чоку бар. Манас улуу деп жазышкан. Эмне себептен? Бул чокунун бийиктиги 8163 метр деңиз деңгээлинен бийиктикте да. Анан эмне үчүн бул Манас улуу деп аталат? Непалга кандай тиешеси бар деген сыяктуу сөздөр айтылат. Же болбосо Индиядагы бул Индиянын борборунда Делиде парк бар, Манас атындагы парк бар. Анан Манас дарыясы өтөт. Эмне үчүн Индияга кандай тиешеси бар деген суроолор айтылат да. Же болбосо Америкада Вашингтондон 20 километр аралыкта ошо чакан шаар бар, Манасас деген. Манас шаары да. Шаардын чоңдугу болжол менен ушу биздин Токмок шаарындай шаар. Америкага кандай тиешеси бар Манастын деген суроо туулушу мүмкүн. Же болбосо мына Кытай Эл Республикасын алсак, Кытай Эл Республикасында Суарда, Синьцзян уйгур автоном районунда Үрүмчү шаарынан 120 километр аралыкта Кулжаны көздөй кетип аткан жолдо Манас деген шаар бар. Бүгүнкү күндө заманбап шаар. Анан кызыгы Манас шаарына жете бербей бир 20 километр аралыкта Кутуби деген шаар бар. Андан бир 40 километр дагы жете бербей Санжы деген шаар бар. Манас шаарынан өткөндө Манас дарыясы бар. Манас көпүрөсүнөн өткөндөн кийин Мажик деген кыштак кезигет. Андан кийин Карамай, андан ары Кулжаны көздөй кетет. Бул топонимдер, бул жер аттары, бул шаар аттары кайдан келген? Же ушул шаар аттарын биздин манасчылар жөн эле алып туруп эле эпоско киргизип койгонбу деген суроо туулат. Ал эми Тоолуу Алтай Республикасында Манас тоосу бар, Манас көлү бар. Манас эпосунда сүрөттөлгөн Аксас, Буурул Токой, Бөйрөктүү, Манас атабыз төрөлгөн Бөйрөктүү деген жайлоо бар. Кыргыз Республикасынын 7 дубанын алсак, 7 дубандын ар биринде жок эле дегенде 4-төн 5-тен ушу Манас темасына байланышкан, Манас атанын аты менен байланышкан, Манастын чоролорунун аты менен аталган жерлер кездешет. Бул жөн эле баягы коюп койгон нерсеби, жөн эле аталып калганбы деген суроо туулат. Анан ушул жагынан ойлонуп көргөндө, Индиядагы же болбосо Непалдагы Манас сөзүн бир кезекте мындан 18-кылымда Елена Блаватская деген орустун окумуштуу аялы бул өзү ушу мындай кичинекейинен мындай зирек өскөн айым экен да. Бирок ата-энеси орустар ежовых перчатках деп коет да, баягы катуу бекем тарбиялашкан экен.
Анан үйдөн чыгарбай бул кызды бекем тарбиялаган экен. Анан ошол мезгилде бул 17-18-ге чыкканда ошо атасынын бир доосу бир 70-терге чыгып калган бир генералга турмушка чыгыптыр да. Анан турмушка чыгып туруп, анан 3 жыл жашагандан кийин андан качып кетет да. Качып эле Тибетке кетип калат. Анан бул айым ошо Тибетте бир 3-4 жыл жүрүп, анан Тибеттен билим алып ошол жерден анан Россияга кайтып келгенде бул айымды Елена Петровна Блаватскаяны ведьма деп коюшкан да, мастан деп мындайча айтканда. Себеби бул ошо Тибеттен үйрөнүп келген илимдери менен тетиги жактагы кишинин астындагы стулун көзү менен эле жылдырып койчу экен да. Ошо көзү менен эле бир нерселерди акылы менен, ою менен ошол бир кандайдыр бир кереметтерди жаратып койчу экен. Ошол себептен улам аны жанагындай мастан деп атаганы дагы ведьма деген ошондон болсо керек да. Анан ушул Блаватская ушу манас сөзүн бир нече бул санскриттен кирген сөз деп туруп чечмелеген экен. Бүгүнкү күндө биз билебиз, Веда жазмаларында санскрит тилиндеги сөздөрдүн бир 30%га жакыны бул кыргыздын сөздөрү болуп атат. Бул да бекеринен болбосо керек. Ал эми ушул жагдайдан алганда бул манасты высший разум деп берип атат да. Кийин Блаватскаянын окуучулары өздөрүн Блаватскаянын окуучусубуз деп аташкан, андан кийин 100 жылдан кийин жашап өткөн Елена Петровна Рерих, Николай Рерихтен Николай Константинович Рерихтин жубайы. Бул адам дагы көзү ачык, көкүрөгү ачык адам болгон экен. Орустар ясновидящий, яснослышащий дейт да. Анан ошол адам дагы булар үй бүлөсү менен Рерихтер ошо Тибет жерине, алар биздин жерге да жүрүшкөн, биздин Ысык көлдө да болгон, кыргыз жерин аралашып, биздин жер аркылуу анан кийин Кашкарга өтүп, андан ары Тибетке барып, Тибеттен ары анан Индияга өтүп туруп, анан Индияда турук алып калышкан да. Бул 20-30 жылдары. Эми Рерихти бул өтө баягы белгилүү сүрөтчү, бул жанагы Американын $1 дагы автору катары бүгүн биз билебиз Рерих Николай Константиновичти. Анын ошо сүрөттөрүндө, Гималай тоолорундагы, Тибет тоолорундагы сүрөттөрүндө бир кызыгы кыргыз калпагын, ак калпак кийген адамдардын сүрөттөрүн тарткан да. Анан ушул биздин жерде болгондо Рерихтин Seven Time Космоса деген китебинде ал жазып атат. На берегу Исыккуля есть камни мани депчи. Кудайдын таштары деп атат да. Анан ал таштын бетинде саймаланган жазуу бар. Ом мани падме деген жазуу деп атат да. Бул асмандан түшкөн Кудайдын ташы. Ошонун бетинде жазуу бар деп. Анан ушул Ысык көлдүн боюнда кайда болду экен? Бул эмне мани деген сөз, манас деген сөз менен уйкаш болуп атат. Муну изилдеп көрөйүн деп, изилдеп көрүп, анан бизде мыногу Барскондон нары Тамга таш деп атпайбы? Тамга деп айылдын аталышы дагы ошо таш бетинде жазылган Тамгадан экен да. Анан тоодун арасында ал жерден караганда Ысык көл эң сонун болуп көрүнүп турат. Ошол чоң бир момундай ушу дивандан да чоңураак таш, ортосу бөлүнгөн. Бияк бетинде де, тияк бетинде дагы жазуу бар. Бирок бул жазуу ошо санскрит деби же кайсы тилде, муну баягы ошол тил изилдеген, санскрит изилдеген адамдар окуп көрүш керек да. Анан Рерих ошол таштын сүрөтүн тарткан экен. Рерихтин тартканы менен мен тапкан ошол барып көргөн таш жазуулар анча-мынча окшош, бирок башка таштар да. Балким дагы бир жерде ошондой таш бардыр. Анан ал ташты ошол жерде жашаган бир аксакал, 80ден ашкан аксакал, мындан бир 10 жыл мурда барып тарттым эле. Ал айтып атат, бул таштын бетиндеги жазууну эки вариант бар дейт. Бири Айкөл Манас атабыз жарадар болуп, чоң казаттан келе жатканда анан жазып, анан кылычын таштын үстүнө коюп койгон экен, Зулпукорду. Зулпукор баягы ташты экиге бөлүп туруп, анан жердин астына түшүп кеткен экен
деген версияны айтып жүрүшөт элдерде дейт. Экинчи версиясы болсо Эр Табылды. Бул Эр Табылды бир 500 жыл мурда өткөн кыргыз баатыры да. Эр Табылды атабыз баягы Чалкалмак деген калмактар келип туруп кыргызды чаап кетип, малын айдап кетип, анан Эр Табылды барып Чалкалмактын жылкысын бери айдап, аналар менен согушканда ошо жолдон күтүп турган имиш да. Анан эгерде Манас эпосун алсак дагы, Манаста чоң казатка барганда алды менен жылкы тийишет эмеспи, билесизби? Жанагы чалгынга барып, Алмамбет, Сыргак, Айкөл Манас атабыз чубак болуп барып, анан кийин Коңурбайдын жылкысын тийип, анан жылкы тийгенден кийин артынан куугунчу келет, анан элине кабар берет, аскерине кабар берет, анан кийин салгылаш башталат да. Алды менен Коңурбай дагы Көкөтөйдүн ашында келген байгени тийип айдап кетип атпайбы? Байгени баягы бөлгөнгө чейин айдап качып атат да. Бул дагы ошол согушка чакырганы да. Анан ал эле ас келгенсип жолдо кетип атканда жөн жаткан элдин дагы малын тийип анан айдап кетип атат да. Кыргыз элинин, ошо көчмөндөрдүн эң негизги байлыгы бул жылкы болгон да. Минсең ат, жесең эт, ичсең сүт, бул кыргызды ошол бейпил турмушка, токчулукка алып келген окат, ошол негизги байлыгы бул жылкысы болгон. Мына ошол себептен жылкы тийген. Анан ошол жанагы көлдүн боюндагы ташта Эр Табылдын ташы дегени Чалкалмакты жылкысын тийип туруп, анан ошол тамга, азыр тамга турган жерде келип анан жылкыны айдап берип анан өзү күтөт экен да. Чалкалмактын келишин күтөт да, ошо согушуш үчүн. Аны айылдын ичинде согушпай, ээн жерге чакырып алып анан кийин согушам деген эме менен. Анан күтөт, бир күн күтөт, 2 күн күтөт, кылар иш жок. Анан отуруп алып анан кийин ошо ташка чегип жазган деген версия дагы айтылат да. Бул Эр Табылды жазган экен деп. Бирок Эр Табылды атабыз 500 жыл мурда болсо, 500 жыл мурда кыргыздар ошол санскрит, бүгүн эми условно санскрит деп атабыз да, жазмасы менен жазган болобу деген суроо туулат да. Балким ал андан мурда жазылгандыр. Анан экинчи дагы жагдай, бул мен 2012-13 жылдары ошол Бешбежинди кыдырганда эң негизги максатым ошол кыргыз каганынын Кытай императоруна жазган каты табылса деген максат эле да. Себеби биздин колубузда бүгүнкү күндө Кытай императорунун кыргыз каганына жазган 13 каты бар. Бул Тан империясынын убагында. Андан мурдагы байыркы замандарда Бактук Шанюй деп атабыз, же болбосо тиги Моде Шанюй деп тарыхта кирген, же болбосо Өгүз хан атабыз, ошо Өгүз ханга дагы Кытайдын императорунун жазган каттары бар. Ал каттардагы мына ханзу жазмаларында кыргыздар деген чоң китеп чыккан 2004 жылы Синжан эл басмасынан. Мына ошол китептин ичинде ошол каттар дагы бар. Анан барынан кызыгы мына Тан империясынын убагындагы жазылган императордун, Кытай императорунун жазган каттарында урматтуу каган, сиздин жазган катыңызды алдым, өтө кубанычта болдум деген саптар кездешет да. Анан эгер андай болсо, анда кыргыздын жазган каты дагы болуш керек да, хандын каты. Анан ошол катында эмне деп жазды, кайсыл тамга менен жазды, кандай маанайда жазды, өкүм жаздыбы, же баягы өтүнүп жаздыбы, же жалдырап жаздыбы, же кандай жазды. Биз ушуну билет элек да. Анан ошол байыркы замандарда биздин бабаларыбыз менен, кошуналары менен өзгөчө Улуу Кытай мамлекети менен кандай мамиледе болгон. Манас эпосунда уйтүгүндөй деп айтылат. Ал эми 16-жылкы үркүндө дагы баягы элибиз үрккөндө 1916-жылы орус падыша аскерлеринен качып, кыргындан качып Кытайды көздөй кетип аткан мезгилде дагы Кыдыр экенин айтканы деп жүрөт. Эгерде мына аттын бетиндеги кашкасы кыргыз болсо, калган бүт
жүнүнүн баары бул Кытай, бул менен биз эмете албайбыз деген дагы саптар бар да. Анан муну орустарга каршы, орус армиясына каршы да катары дагы байланыштырып жүрөт, бирок негизинен бул Кытайга карата айтылгандай болуш керек. Уй түгүндөй Кытай деп элинин көптүгү айтылса керек да. Анан биз мынакей ушул Манас атабыздын атына байланышкан топоним, гидронимдер боюнча изилдегенде мына ошол Бешбээжин деген кайда, Бешбээжин ошол биздин Манас энциклопедиясында айтылган Моуреки, Жымсар, Гисар деген, Кучар деген эле Бейтин деген жерлерби, Бейтин деген, Бейжин деген менен уйкаш болуп атат да. Ушул шаарларбы деген дагы, эгерде андай болсо эмне үчүн Бейжинге чейин 6 ай жол жүрүп атат деген суроону коюп, анан мен Кытай мамлекетине көп каттадым. Ошол жана азыр айтылган Гисар, Жымсар, Кучар деген жерлер, Кашкар, буларга бир күндө эле жетесиң. Атчан чыксаң, балким 6 күндө жетесиң. Анан биздин манасчылар 6 күндө 6 ай деп апыртып койгонбу. Анан 6 күндүн ичинде эле жанагындай кыргылчалдын налыганы, адамдардын, аскерлердин жүрбөй калганы, анда кыргыздардын жүүнү бош элби деген суроо туулат да. Анан көрсө Бешбээжин деген тиги ыракы чыгышта ошол Манас атабыз барган Бешбээжин, ошо алардын бири азыркы Пекин, бул Чоң Бээжин деп аталган. Андан кийинки Түп Бээжин дегени бүгүнкү күндө Линхуанху деп айтат экен. Бул түндүктөгү ордо деп айтылат экен да. Түндүктөгү. Бээжин деген сөз дагы бул ордо деген сөз экен да. Анан Чет Бээжинибиз болсо бул бүгүнкү күндө Ляоян дейт экен, чыгыштагы ордо, Ляонин дейт экен. Анан Нинчиң деген бул ортодогу ордо. Анан кийин Датуң дегени болсо батыштагы ордо. Ушу 5 ордо бар тең бар экен. Бул эми Кара Кытайлардын убагындагы ордо калалар болгон экен да. Ал эми жалпы Тан империясынын ордосу бул Чаңан. Чаңан бүгүнкү күндө Сиан шаары да. Бирок бир кызык нерсе, ошо Кара Кытайлар булар дагы көчмөн эл, булар дагы баягы түрк тилдүү элдердин катарына кирет. Анан ушу Кара Кытайлар ошол тетиги ыракы чыгыштагы өздөрүнүн ордолорунан булар согушчан эл болуп, алды менен булар Тан империясынын вассалы болгон. Анан кийин баягы Манас атабызды жеңип, кийин кайра таласка келип, анан кийин Семетей атабыз менен согушуп, Коңурбай өлүп, бирок бул көп эле экен да. Көп сандуу эле экен. Булардан дагы көп батырлар чыккан экен. Ошол себептен кийин анан булар Танды дагы жеңип туруп, Тан империясынын ордуна анан өздөрүнүн Лео деген империясын курган мамлекет да, 907-жылы. Мына ошол жерлердеги суу аттары, Манас эпосунда айтылган Чанбейшен, Тайбейшен деген жерлердин бардыгы тең Манас эпосунда айтылгандар бүгүн дагы турганы. Суу аттары Сары дарыя, Хуанхэ дарыя, Хуанхэ деген Сары дарыя деп аталат экен да. Мына ушул дарыялардын жер аттарынын бүгүнкү күндө чейин сакталып калышы бул өтө бир чоң тема да. Анан мисалы үчүн Манастын ордосу бул таласта деп ала турган болсок, өтмөк аркылуу кетип атканда, өтмөктөн өтүп эле айылдарга кирип атканда Чоң Кошой суусу деп турат. Кошой өзү кайда? Биз ат башыда Кошойдун коргону турат, Чештебөсү турат, Анан андан өтүп кетип атканда Үч Кошой деп турат. Үч Кошой суусу турат да. Анан Үч Кошой дөбөсү деп турат. Бул жерди алып карай турган болсок, Манас эпосунда Жүсүп Мамайдын вариантында айтылып атат. Катагандын Кан Кошой, кыргыздардын Чоң Кошой, анан калмактардын Бай Кошой. Үч Кошой жолугуп, Кошой атабыз Катагандын Кан Кошой Манас атабызды издеп таласка келгенде, анан ошол Үч Кошойдун жолуккан жери бүгүнкү күнгө чейин Үч Кошой деп аталат. Табличкада турат. Суу өзгөргөн жок да. Ландшафт өзгөргөн жок. Анан
өтмөккө кайрылбай Оштөгөстөй кетип атканда сол жакта Жайсаң төр деген жер бар. Андан ары кетип атканда Итагар, Манаста да Итагардын суусу деп айтылат да. Дөңгөнүн коктусу дейт. Эми дөңгөнүн коктусу деген дагы кызык да. Бул Каныкей энебизди кыргылчал, Айнакул кыргылчал, бул кыркында көпкөн жинди чал деп айтып атпайбы? Анан бул кыргылчал бу айдап койгон талаага эгин эмес тубайбы, ханыш менен Эрчубак тегин эмес тубайбы деп экөө анан сырдаш болгон турбайбы, экөө ойнош болгон турбайбы деп айтылат да эпоста. Анан ошондо Манас атабыздын кыжыры кайнап туруп, анан Каныкей энебизди салбар кылып, жыртык кара үй берип, жырык кара уй берип, анан дөңгөнүн коктусун айдап коет да. Анан ошол дөңгөнүн коктусу өтө кууш кокту. Өтө мындай эмеси тик кууш кокту да. Анан 6 ай ошол жакта жүргөнү Манас эпосунда айтылат. Дөңгөнүн коктусу дагы турат. Демек, Манас эпосундагы жер суу аттары бул окумуштуулар изилдей турган, муну ар бирин баягы жаратылыштагы ордун картасын чийип изилдей турган тема. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайлы. Кийинки көрсөтүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.